Ош ТВ каналының эфирдик убакытын жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкек шаарында мейманкананын атын жамынып, акыркы 5 жылдан бери интимдик кызмат көрсөтүп келген жай жабылды. Кыргызстанда мал жандыкты сыртка ташууга убактылуу тыюу салынды. Өлкөдө эми жубайы каза болгон жаран көрүстөндөн жайды алдын ала ээлеп койсо болот. Тиешелүү токтомго кол коюлду. Бишкек шаарына мейманкананын атын жабынып, акыркы 5 жылдан бери интимдик кызмат көрсөтүп келген жай жабылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Осмонкулов көчөсү номер 9 дарегинде жайгашкан Восток конок үйүн текшере келгенде антисанитардык абал, гигиеналык тазалыктын сакталбаганда, кээ бир коноктордун жана кызмат көрсөткөндөрдүн психотроптук зат колдонгондугу аныкталган. Мейманкана деп аталган жай иш жүзүндө интимдик кызмат көрсөткөн жайдан 6 кыз кармалып, алардын эң улуусу 30, эң кичүүсү 20 жашта. Аларга административдик жаза каралат. Мындан тышкары 2 администратор аныкталып, тергөө амалдары жүрүп жатат деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Ошондой эле сойкукана уюштуруп, интимдик кызмат көрсөтүү үчүн системалуу түрдө шарт түзүп, бул аракетинин аркасынан акча таап келген деген айып менен Канатбек Жумабеков аттуу жаран колго түшүп, УКМКнын тергөө абагына убактылуу кармоо жайына киргизилген. Ал эми Восток конок үйүнүн ээси жарандын жоопкерчилиги каралып жатканы белгиленди. Акыйкатчы институту Бишкекте кайнатасы зордуктады деген 20 жаштагы келиндин жүрөк тилген окуясы менен бөлүштү. Маалыматка караганда бул үй бүлөгө былтыр 17-июлда келин болуп келген. Анын айтымында келгенине 1 ай өтпөй кайнатасы бычак менен коркутуп зордуктаган. Мындай ыплас көрүнүш 1 жылда көп жолу кайталанган. Кайненеси көргөнү менен чар көргөн эмес. Келин 2025-жылдын 11 апрелинде көз жарган. Төрөт үйүнөн чыккандан 15 күн өтпөй кайнатасы кайра кол салган. Бул тууралуу жолдошуна май айында гана айтып берген. Натыйжада ата баланын ортосунда чыр чыгып баласын сабаган. Андан кийин кичинекей баласы менен 10 күнгө талаага жумуштарына кетирип жиберген. Ал жактыда кыйратпай жатасыңар деп уруш чыгарып, жаш жубайлар баласын кайнатасына таштап Ысык көлгө качып кетишкен. Милицияга караколдон арыз жазышып, иш Бишкектин милициясына өткөрүлгөн деп айтылат маалыматта. Шектүү кармоо учурунда күч органдарына 50 000 сом пара сунуштап, ага карата дагы бир берене боюнча иш козголгон. Жубайлар 4 айлык баласын кайын журтунан алыш үчүн кризистик борборго кайрылышкан. Баланы алганы барганда бөбөк ыйлоого да алы келбей, алсырап, кийин ооруканадан чарчап калганы айтылды. Акыйкатчы жаштарга акысыз адвокат, психологиялык жана медициналык жардам көрсөтүү үчүн тиешелүү тараптарга расмий кат жолдоду. Тиг учактын жардамы менен Россиядан келген 2 альпинист куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине билдиришти. Чет элдиктер аларча Капчыгайындагы Байчечекей чокусуна чыгышмак, бирок караңгыда адашып тоодо түнөөгө аргасыз болушкан. Чоку деңиз деңгээлинен 4515 метр бийиктикте жайгашкандыктан куткарууга авиация тартылганы айтылды. Биз калың кардын алдында калдык, суу болуп тоңуп, шаймандарыбыздын бир бөлүгүн жоготуп алдык. Өзүбүз түшө алмак эмеспиз. Бул өмүр менен өлүмдүн маселеси болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине куткарганы үчүн абдан ыраазымын деп билдирген альпинисттердин бири. Куткаруучулар аларды дароо Бишкекке жеткирип, министрликтин медицина кызматынын дарыгерлери алгачкы жардам көрсөтүшкөн. Куткарууга Аэробус H125 тиг учагы тартылганы айтылды. Кыргыз өкмөтү ири мүйүздүү малды, жылкыны жана майда жандыктарды Кыргызстандан сыртка ташып чыгууга убактылуу тыюу салды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол коюп, ал ушул эле күнү күчүнө кирди. Мында чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, эттин баасын турукташтыруу максатында кабыл алынды. Мелдештерге катышуу үчүн даярданган чет мамлекеттерге же эл аралык уюмдарга, айрым адамдарга белекке берилүүчү жылкылар сыртка чыгарыла берет. Өлкөдө эттин баасы кымбаттап кеткендиктен 11 августтан тарта анын баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилип, 620-690 сомго чейин деп белгиленди. Бирок социалдык тармактарда, базарларда, соода түйүндөрүндө азыр деле эт мындан кымбат сатылып жатканын жазышууда. 20 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Самат Насирдиновду, ветеринардык кызматтын директору Улукбек Кожобергеновду, министрликтин жана ветеринардык кызматтын бөлүм башчысын, андан тышкары мал жандыктарды сыртка экспорт кылууга ортомчу болгон делген адамдарды кармаган. Атайын кызмат аларга мал жандыкты чет өлкөгө сатууга бөлүнгөн квоталарды тааныш-тунуштарына жасап берип, коррупциялык схеманын айынан 40 000ден ашык бодомал Жалал Абад облусу аркылуу Өзбекстанга мыйзамсыз чыгарылып кеткени жана бул эттин кымбатташына себеп болгонун кабарлаган. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий берелек. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тергөөнүн кызыкчылыгын эске алуу менен азырынча иштин жыйынтыктарын ачыктоого мүмкүн эмес экенин,
Бирок министрликтин кызматкерлери милдеттерин так жана кынтыксыз аткарууга дайым аракет кылып келатканын билдирген. Өлкөдө эми жубайы каза болгон жаран көрүстөндөн жайды алдын ала ээлеп койсо болот. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Анда жайды 10 жылга брондоп узартса да болот. Төлөм республикалык маанидеги шаарлар үчүн 1000 сом, облустук шаарларга 750 сом болуп белгиленип, кошумча кызматтар үчүн атайын коэффициент да кошулат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Эми жубайы каза болгон жаран көрүстөндөн маркумдун жаткан жайынын жанынан жай ээлеп койсо болот. Алдын ала ээлөө тартиби атайын токтоо менен бекитилди. Ал үчүн жубайлардын нике көлүгү болуусу шарт. Анда жайды 10 жылга ээлеп узартып турууга да болот. Төлөмдүн аркы республикалык маанидеги шаарлар үчүн 1000 сом, облустук шаарларга 750 сом, райондор жана айылдар үчүн 500 сом деп белгиленген. Маркум күйөөсүнүн же аялынын бетинен жай бөлүү акы төлөгөндөн кийин гана жүргүзүлөт. Эгер тууганчылыгы далилденбей калса, алдын ала ээлеп койгон келишими жокко чыгарылат. Үчүнчү тараптарга сатууга да тыюу салынат. Эми мындан баары токтом күчүнө кирсе, брондоо боюнча жерге туугандары тарабынан арыз жазылат. Ал арызда паспорту болуш керек, нике тууралуу куәлүгү болуш керек. Ошол документтердин баардыгын кабыл алып, ошонун негизинде брондолот. Бул жерде брондоо боюнча 10 жылга чейин, эгерде 10 жылга чейин өздөрү баш тарта турган болсо, өздөрүнүн эрки. Дегенмен айрымдар бул аракетке каршы пикирде болсо, айрымдар жер тартыштыгы бул абалга алып келди дешет. Менин оюм ошо, эч жаман жери жок. Себеби сатып алса да болот. Эгерде ушунчалык баягындай муктаждык болсо. Себеби бул ошол жерде жаткысы келип атат да. Түрлүү болот да. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Может, место калбай калышы мүмкүн. Брондоп койгон жакшы да. Кандай кайытта өлүшүнү ким билет, аны Кудай билет го. Барып бир жерде өлсөң, көрөм бекер банкротсун, анан көрө өлгөн күнү ала берген жакшы го. Ол брондоп алса, одан мурун өтүп кеткен маркумдарга жай жок болот, ошон үчүн мүмкүн. Бош турган жай болсо, мүрзөлөрдөн алдын ала кабыл алуу жолун ислам дини да жектебейт. Дин өкүлдөрүнүн айтымында бул ыкманы буга чейин ата-бабалар да колдонуп келген. Муну менен жашоонун убактылуу экендиги эскертилип турган. Ага катар мусулманчылыкта кандай учур болбосун сөөгү зат менен жерге коюлуп, салкын мамиле жасалбасы эскертилет. Ал эми кээде ошол күйөөсү өлгөн убактарда ошол жанына, ошол аялына коюп коюу шариятыбызда эч кандай тыюу жок. Ошол жерге бир место алып койсо, кийин өлгөн көз өткөндөн кийин ошол жерге коюлуусу шариятыбызда уруксат. Мектептердеги алмашуудан кийин Ошто ата-энелер нааразы болуп жатышат. Алар номер 3 Ломоносов атындагы мектеп гимназиясынын окуучуларын Калил мектебине көчүшүнө макул эмес. Алар балдарын өз аймагына караган мектептерде окутуп жатканын, которулган аймактагы мектеп алыс болгондуктан балдардын коопсуздугуна тынчсызданып жатышат. Буга чейин коллегиялык жыйында Ломоносов мектебинин эскилиги жетип, окууга мүмкүн болбой калганы айтылган. Ал себептен мектепти башка жайга көчүрүү чечими кабыл алынган. Ош шаарындагы номер 3 Ломоносов атындагы мектеп гимназиясынын окуучуларынын ата-энелери билим берүү мекемесинин Калелин мектебине көчүшүнө нааразы болуп мэриянын алдына чогулушту. Алар жол жана транспорт көйгөйлөр жараларын айтып, кыш мезгилинде окуучуларга кыйынчылык болот дешет. Мындан улам балдарды жакынкы мектептерге жайгаштырып берүүнү талап кылышты. Аяка көчүш үчүн вообще жолу тетири бизге. Анан кийин ал үчүн атайын ишибизден калып, же болбосо ишибизден чыгып, балдарыбызды ташышка туура келет. Менин балдарым кичинекей, 1-класс, 5-класс. Биздин чогулганыбыз себеби ошо, мектепти башка зданияга Калинин деген мектепке жөнөтүп, ал жака транспорт да барбайт, тескери абсолютно 2 сааттан ашык жол жүрүп барышат. Балдар кышкы маалда кечке маал саат 8ге чейин кеч калып калышат балдар. Ушундай эми бизге оорчулук келтирип атат да эми көпчүлүгүнө. Чогулгандар Ломоносов мектеби оңдоп түзүлгөндөн кийин ал жерге Олимп мектебинин көчүп келишине да каршы экендиктерин билдиришти. Ата-энелер 2 жыл убакыт башка аймакта балдарын окутууга макул болушарын, бирок аталган мектептин аты өчпөш керектигин кошумчалашты. Мындан сырткары курулуш иштерин тездетип берүүнү суранышты. Бир гана суранычыбыз, Ломоносов мектеби жаңы мектеп салындыбы, ошол жерге Ломоносов кайтып келсин. Онун тарыхын өчүрбөгүлө. Тарыхты өчүргөн адамды тарых кечирбейт агай. Ломоносовго берсин, Олимп бул кече эле ачылган мектеп. Көп болсо бир 10 жыл, 20, 10 жылды жетелек. А Ломоносов бул 98 жыл болду.
Бул кылым чапчып аткан мектеп. Неге онун тарыхын өчүрүп, чийип жокко чыгарыш керек? Неге биздин балдарыбыз ошол локацияда окуганга укугу жок жана жаңы мектепте окуп билим алганга, ошол жерде шарттуу мектепте билим алганга акысы жок? Ошол максат эле айтабыз. Ломоносовду макул мектепти салсын, масли жок. 2 жылдан биз чыдап турабыз, башка жерге окуп келе. Бирок Ломоносов болуп кайра ошол локациясына келсин. Каладагы Ломоносов мектебин 500 балага ылайыкташканы менен иш жүзүндө 3000ге жакын бала 3 нөмөт менен билим алышат. Имарат эскилиги жетип авариялык абалга кептелген. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эскертүүлөр да берилген. Ошондуктан мектепти Мамыров көчөсүндөгү Калелин мектебине көчүрүү боюнча коллегиялык жыйында чечим кабыл алынган. Ал эми Калелин мектеби Панфилов мектебине көчүрүлүп, оптимизация болду. Эски мектептин курулуш иштери 2026-жылы башталат. Бул мектептеги учурда ремонт кылып бүткөндөн кийин дагы балдарга толук кандуу билим алуусуна спорт аянтчасы каралыш керек эшикте, комплекстүү билим алуусу үчүн. Ошондой эле ал жерде сыртында да ичинде да ажатканалар болуш керек, ашканасы болуш керек, ысык тамакка киргизишибиз керек. Мындан сырткары чоң актылык концерттик залдар болуш керек балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүш үчүн. Ошондой эле англис тили, информатика жана башка предметтер боюнча дагы бөлүнө турган класстар такыр бул жерде жок, мүмкүнчүлүк жок. 500 орундуу мектепте азыркы учурда 53,5 миң бала окуп атат да. 300 миңде да окутулат бул жерде. Шаар башчысы Танкырайт кыдыруусунда Ломоносов мектеби капиталдык оңдоодон өткөндөн кийин ордуна Олимп мектеби көчүп келе турганын айткан. Олимп мектебинин эски имаратын бала бакча кылып ачууну пландап жатыптыр. Бүгүнкү күндө аталган мектепте 1000ден ашуун бала билим алууда. Потом деле, кийин деле. Азырынча бир корпусту да, жаңы корпусту окуп турасыңар, а потом эме асасыңар. Кудай кааласа ремонт бүткөндөн кийин. Ал YouTube'дан көргөн маселе биз кече мэрибиз менен рейд учурунда бардык Олимп мектебинде. 1000 бала окуйт, күчтүү мектептерибиздин бири 5-класстан 11-класска чейин. 5-класстан 11-класска чейин балдар окуганы үчүн ал жерде 1000 бала бар. 1000 баланы биз ошол 1000 бала окуй турган территорияга көчүрүү бул аткаруу бийлигинин милдети да. Ал жерде да балдар батпай жатат азыр. Ал эми анын ордуна ошол аймакта дагы бала бакча жетишпейт, жаңы көп кабаттуу үйлөр түшкөн. Ошондуктан ал жерде бала бакча кылуу ошол максатка ылайык келмек. Биз ошону макулдаштык. Натыйжада ата-энелер менен биргеликте атайын комиссия да түзүлдү. Ага шаардык кеңештин депутаттары жана бийлик өкүлдөрү да кирди. Алар белгиленген маселени кайрадан карап чыгып чечим кабыл алмай болушту. Жети адамдан түзүлгөн комиссияга ишенесиздер. Буга чейин сүйлөшкөн кезде мына кайрылуу катынан карайчы. Мына кайрылуу катынан турат. Кайрылуу катында чогуу отуруп алып туруп, мына биздин Салтанат Абдайына, Нурлан Акимжанович, тынчтыкбек биз немеде. Гаронун начальниги бизден биректе эмелер кошулат, мэриядан кошулушат. Депутаттардан кошулат, отуруп алып комиссиянын жыйынтыгы менен анан айтылат. Ош шаарында 70 мамлекеттик жана жеке менчик мектептер бар. Анда 130 миңге жакын бала билим алат. Белгилей кетсек, быйылкы жылы жаңы окуу жылына карата өлкө аймагында 57 жаңы мектеп пайдаланууга берилет. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев таштандыны тыюу салынган жерге таштагандарды тарбиялоо жолун сунуштады. Ал Кыргызстандын мыйзамдарына төмөндөгүдөй өзгөрүүлөрдү киргизүү керек деп эсептейт. Тиричилик таштандыларын таштагандарга эскертүү берүүнүн ордуна 20 сааттык коомдук жумушка тартуу. Өндүрүш, өнөр жай жана медициналык таштандыларды таштандыларды же жалбырактарды өрттөгөндөрдү 20-30 сааттык коомдук жумуштарга тартуу. Мында айыппул төлөө шарты дагы сакталып калат. Демилгечи мунун артыкчылыктарын санады. Адилеттүүлүк принциби. Эреже бузган адам өзү булгаган аймакты тазалайт. Төлөнбөгөн айыппулдардын санында же алардын өндүрүүгө кеткен мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу, таштандыларды башкаруу чөйрөсүндө тартипти чыңдоо жана таштанды башаламан төгүлгөн жайларды азайтуу. Бекешев тарбиялык аракеттердин аркасында жарандар мыйзамды кайрадан бузууга барбайт деп үмүттөнөт. Ош облусунун Өзгөн районунда өспүрүмдүн аталышындагы рейдтик иш-чара болуп өттү. Ага жалпы 35 милиция кызматкери тартылды. Жалпы 6 багыт боюнча текшерүү жүргүзүштү. Анда түнкү саат 10дон кийин кароосуз жүргөн жашы жетелик балдар аныкталып, тиешелүү эскертүүлөр берилди. Ага катар жумушка тартылган өспүрүмдөргө карата да мыйзам чегинде чаралар көрүлдү. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Балдар тарабынан болуп жаткан
кылмыштардын жана балдарга карата болуп жаткан кылмыштардын алдын алуу. Ош облусунун Өзгөн районунда өспүрүм түн аталышындагы атайын рейдтик иш-чара өттү. Ага жалпы 35 милиция кызматкери тартылып, 6 багыт боюнча текшерүү жүргүзүштү. Анда мыйзамсыз жумушка тартылган өспүрүм балдарды аныктоо жана кароосуз көчөдө жүргөн балдарга карата түшүндүрүү иштерин жүргүзүү пландалган. Иш-чаранын негизги максаты жашы жетелик улан кыздар арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана аны болтурбоо болуп саналат. Азыр биз бул иш-чаранын негизинде биз балдарды кармадык, алардын ата-энесин өткөрүп бердик, алдын алуу түшүндүрүүнү алып бардык, эскертүү бердик. Убакыт 10дон кийин, жайкы убакыт, эгерде убакыт 10дон кийин бүтүп калгандарды алып барып, протокол түзүп, ата-энесине түшүндүрүү иштерин алып бардык. Рейдтин жүрүшүндө эң алгач кафе чайканалар текшерүүгө алынды. Анда жашы жетелик өспүрүмдөрдүн мыйзамсыз жумушка тартылганы аныкталган. Алар менен укук коргоо органдары жеринде иш алып барып, ата-энелер чакыртылды. Ошондой эле 18ге толбогон балдарды жумушка алган иш берүүчүлөргө карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилди. Ага катар компьютердик клубдарда текшерилип, мектеп окуучулары кармалды. Мыйзам боюнча жашы жетелик балдарды келишими жок жумушка тартууга болбойт. Эмгек кодексинде 14 жаштан 16 жашка чейинки балдардын иштөө убактысы жумасына 24 сааттан ашпаш керек. Ал эми 16 жаштан жогорку өспүрүмдөрдүкү 36 сааттан ашпоого тийиш. Анда да түнкү убакытта жумушка тартууга тыюу салынат. Түнкү саат 10дон таңкы саат 6га чейин жаш балдар иштегенге вообще укугу жок да. Укугу жок. Ал эми 14 жаштан 18 жашка чейинки санасак 24 саат жумасын ашпаш керек. Анда дагы ата-энеси тарабынан жазуу түрүндө уруксат бериш керек. Ошондой эле социалдык камсыздоо органдары тарабынан да уруксат берилип, ошонун негизинде эмгек келишим түзүлүп, ошонун негизинде гана иштей алат. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Ош облусунун аймагында балдарга карата 73 кылмыш иши жасалган болсо, өспүрүмдөр тарабынан 39 кылмыш иши катталган. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Ош шаарындагы Даун синдром жана аутизм менен төрөлгөн өзгөчө балдар Түркия шаарында өткөн эл аралык спорттук мелдеште байгелүү орундарды багындырып кайтышты. Аларды Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев өзү куттуктап, атайын белектер тапшырды. Иш-чара 9-август күнү Түркиянын Стамбул шаарында болгон. Анда өлкөнүн атынан 12 спортчу катышып, спорттун сууда сүзүү, жеңил атлетика жана стол тенниси боюнча күч сынашкан. Эл аралык мелдешке жалпы 10га жакын өлкөнүн спортчулары катышкан. Белгилей кетсек, аталган спорттук иш-чарага Кыргызстан өлкөсү 3 жылдан бери катышып келет. Биздин дадаун балдарды унутпайт экен даңкага. Бар болуң, узак жашаңыз, ак эмгек элге арнаңыз, ак бата сизди көтөрсүн, өнүгүү жолдо арыбаңыз. Оштон барган спортчулар бул жеңил атлетика жана стол тенниси боюнча барып, буюрса аябай жакшы ийгиликтүү кайттык десек болот. Стол тенниси боюнча 1-2, 3 орундарды алдык. Ал эми жеңил атлетика боюнча дагы ийгиликтүү орундарыбыз бар. Ошол эле 1-орун, 2-орун, 3-орун баягы балдардын өзүнүн категориясына, анан жүгүргөн аралыктарына жараша биздин балдар ийгиликтүү жемиштүү кайтты десек болот. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда кесиптешим дүйнөлүк жаңылыктар менен кенен тааныштырат. Саламатта калыңыздар.